Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, коомдук каналдын түз эфиринде биз Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо өнөктүгүнүн алкагында уюштурулган теле таймаштардын экинчи айлампасынын экинчи күнүн баштайбыз. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы начинаем в прямом эфире общественного Первого канала, телеканала Алато-24 и Кыргыз Радио Су. Второй тур теледебатов кандидатов в президенты Кыргызской Республики в новом формате. Биздин бүгүнкү теле таймаштар коомдук биринчи каналдан Алато-24 телеканалынан көрсөтүлүүдө, андан сырткары Кыргыз радиосунан жана биринчи радио каналдардан уктурулууда. Аны менен катар эле КТРК Чекиткейжи сайтында, КТРК мобилдик тиркемесинде, ошондой эле Фейсбуктагы биздин расмий баракчабызда дагы көрүүгө болот. Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Адахан Мадумаров. Адахан Кимсабаевич. Ассаламу алейкум, касиеттүү Кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар. Менин кайрылуум, сиздер билесиздер, бир канча жолу кайрылуу жасадык. Тилекке каршы негизги талапкердин жоктугу өкүндүрөт. Ошол суроолордун көпчүлүгү ошол негизги талапкерге эле. Мен ал кишиге Кочкоратада да чакырдым эле. Кийин WhatsApp'тар аркылуу дагы, Facebook'тар аркылуу да чакырдым эле. Тилекке каршы келбей койгондугу өкүндүрөт. Бул мен эки тарабымдагы турган азаматтарга, Кыргыз Республикасынын президенттик ордуна талапкерлерге ийгилик каалайм, жакшылык болсун, аманчылык болсун. Ким жексе ошол жеңсин. Бүтүндөй аягында биздин касиеттүү мамлекетибиз, биздин элибиз жеңген болсун. Натыйжада ошол аткарылбай турган үмүттөрдү аткара турган азаматты сандап алышка бүтүндөй кыргыз журтчулугуна ушуну каалап кетем. Рахмат. Бул жолу кыргыз тилинде алгачкы суроо коррупциялык маселеге арналмакчы. Кыргызстандагы мандат сатып алуу, добуш сатып алуу деген саясий коррупциянын башында турган көрүнүштөрдү жок кылуунун кандай жолун жана ыкмасын сунуштайсыз деген суроо. Адахан Кимсабаевич. Бул жеңил эле маселе. Азыр Азимбек мырза айткандай эле, эгер өлкө башчысы, мамлекет башчысы каттуу кармап койсо, ал басыла турган маселе. Мен айтамда, келеси о гана көрбөй атат да бүгүнкү күндө. Же сокур киши көрбөй атат, же таптакыр дүйнөнү түшүнбөгөн киши көрбөй атат. Кыргыз Республикасынын жерлеринде, аймактарда эмне деген шумдуктар болуп атат. Алар айдан түшкөн жок да, башка планетада жашап аткан жок да. Эгерде ошол кайсыл областта болуп атса, кайсыл министрликтердин кызматкерлери менен болуп атса, ошолорду кармап туруп эле азыркы айткандай кылып туруп баса турган темирин басып койгон болсо, коррупция деген бүгүнкү күндө же болбосо жанакы добуштарды сатып алам деген, май киргизип аткан, un киргизип аткан, акча киргизип аткандарды кармап койсо болот. Тилекке каршы өткөндө көрдүңүз го, бир инсан башка киши үчүн үгүт насаат ишин жасап койсо, Сооронбай Жээнбековке эскертүү бербестен ташип, анын кандидатурасын алып койгон кишиге берет. Эми көрүнүп эле турат да, айланайын. Кыргыз калкы баарын карап турат, бирок адилетсиздиктен тайды. Адилетсиздик тайган жерде эч качан жакшылык болбойт. Кудай өзү сактасын. Канды Кудай урарды өз элине кас болот деген ушул. Адахан Кимсабаевич. Мен жана кайра кайталашка туура келип атат да. Каалоо болуш керек, Алмаз мырза, каалоо болуш керек. Эгер каалоо болгон болсо, мына YouTube'ду ачса болот, Facebook'тарды ачкан болсо, күн сайын чыгып атпайбы? Ким, кайсы партиянын, кайсы талапкердин адамдары кайсы жерде эмне жумуштарды кылып атат? Мына Ноокат районундагы бүт баарын айдап барып, стадионго камап коюп, акимдин орун басары өзү ошол жерде кайтарып отурган эмне? Кече Кочкоратадагы эмне деген шумдук? Бардык мамлекеттик кызматкерлер Сооронбай Жээнбековдун аркасынан чуркап жүрөт. Гаилер болсо алдынан артынан түшүп кызылдап ээрчип жүрөт. А башка талапкерлердин машинасын кое турганга жер таппай бүт баарын кызылдатып кууп жүрөт. Мектеп окуучуларын баарын мектептерди токтотуп коюп, парталарды алып тизип жүрөт. Аны көрбөй атабы? Эмне үчүн ушуларды көрбөйт да, эмне үчүн укпайт? 70-теги аксакал менен 7 жашар бала дагы көрбөй атат. Мамлекеттин жетекчиси бүтүндөй акылды мен чөнтөгүмө салып алдым деген киши ушуну көрбөй аткандан кийин аны дүлөй дебей ким дешибиз керек, сокур дебей ким дешибиз керек. Мына ушу жыйынтык чыкпагандан кийин күрөш болбойт. Адахан Кимсабаевич. Бул ойлонбой турган маселеге көп баш катырып атабыз да. Ойлонбой эле баштан эле кыркып чечип кое турган эле маселе. Мына караңызчы, бүгүн президенттин жерлерге барып кыдырып жүрүшү бул эмне? Бул уят маселе. Анан ушул 3% кадыр баркы бар кишини президенттикке алып чыккан бул эмне деген партия? Муну мен айткан жокмун, Атамбаев айтты. Жээнбековдун президентке барарда кадыры 3% эле деп.
3% кадыры менен кантип алып чыгып атасың ушу Кыргыз Республикасынын жетекчиси болот деп. Эгер эң көп СДПКда кадырлуу кишинин пайызы 3% болгон болсо, калгандардын канча пайыз? Эмне үчүн 3% кадырың менен республика жетекчилиги алып чыгайын деп атасың? Кантип 3% кадыры менен республиканын жетекчилигин жеңип алышы мүмкүн? Бул деген сөз баягы эле коррупциялык жол менен, башка жолдор менен процентин биз көтөрүп беребиз деген эле сөз. Башка мамлекеттер болсо күлмөк 3% менен президенттикке баратат десе. А биз алып барып атабыз. Эмнеге? Себеп шайлоону шайлай бергиле, эсебин мен өзүм чыгарып алам деген сөз. Тилекке каршы. Спасибо, Алмаз. Сейчас я предлагаю поговорить о судебной реформе. Многие опросы в Кыргызстане показывают, что коррупция в судебной системе – это большая проблема для страны. Уважаемые кандидаты, как бы вы использовали свою роль президента для решения этого вопроса? Спасибо, Адахан Кимсанович, пожалуйста. Это очень тяжелый вопрос, злободневный вопрос. Выборность судей – это не защищает от коррупционности. Вот депутатов тоже избирает народ, и глав Айлёкмэты тоже избирает народ. Мы знаем, кого будет выбирать и как будет выбирать. Проблема в том, что надо социальная защищенность, как здесь было сказано. Во-первых, надо их готовить. Отбирать надо очень тщательным образом, потом надо обеспечить полностью социальную защищенность. Вы помните, во времена сухого закона в Соединенных Штатах Америки Эдгар Гуэр, 27-летний молодой человек, для сотрудников ФБР, какие социальные пакеты получил через Конгресс США. Мы должны обеспечить полную социальную защищенность, безукоризненное исполнение своих обязанностей. Если судья где-то каким-то образом нарушает закон, неправильное решение принимает, этот судья должен нести очень тяжелую ответственность. И тогда судьи почувствуют, если выходят на пенсию, будет социальная защита со стороны государства. Спасибо. Только так мы можем защищать судей. Спасибо, Адахан Кимсанович. Я продолжу свою мысль насчет Эдгара Гувера. Почему? Потому что это единственный случай тогда, когда полностью выгнали сотрудников ФБР из органов безопасности и набрали новых, исключительно новых людей большими социальными пакетами. Если у нас в Кыргызской республике будем поступать аналогично, есть великолепные перспективные люди. К сожалению, на этих людей никто не обращает внимания. Почему? Потому что они не являются членами какой-то политической партии. Это очень жаль. Если с другой стороны подойти, выборность судей, я еще раз говорю, что не защищает, потому что тогда судьи попадают в зависимость от своих избирателей. То есть они становятся заложниками вот того региона, откуда они были избраны. Или районные судьи, или городские, или областные судьи. Поэтому мы должны выработать государственную программу. Галина Анатольевна Скрипкина говорила, из-за нехватки $30 тысяч мы не могли выставить кандидатуру очень хорошего человека. Спасибо, Адахан Кимсанович, пожалуйста. Судьи должны быть вне политики. Вот последнее событие показывает, к сожалению, вот Роза Отымбаева с ужасом, с удивлением выступает, говорит, что во что превратили мы судебную систему власти. Они в свое время создавали для того, чтобы судьи были послушными. Она думала, что всегда будет слушаться ее. Но как только она ушла, она уже никто. Теперь она удивляется, почему вы меня не слушаете? Потому что они не служат закону. Сегодня служит одной партии, завтра будет служить другой партии. Поэтому судебная система, правоохранительные органы должны быть вне политики. Они должны служить закону и должны служить народу, а не партийным боссам или политическим руководителям нашей страны. А как мы можем этого добиться? Это очень тяжелый путь. Очень. Это зависит не только от системы образования судебной системы, но и зависит от политической, социальной культуры самих людей. Мы должны воспитывать общество. Только так и никак иначе. Спасибо. Урматтуу талапкерлер, биз кийинки бөлүгүн баштайбыз. Бүгүнкү телетаймаштардын азыр кайрадан кыргыз тилиндеги маселени талкууга өтмөкчүбүз. Бул жолу Кыргызстандын мындан аркы өнүгүүсү үчүн мамлекеттик башкаруунун кандай формасы ылайыктуу деп эсептейсиз? Эмне үчүн деген суроонун тегерегинде сөз болот. Адахан Кимсанович. Бүгүн эле пайда болуп калган жок. Биздин пикир 2006 жылы бүтүн Кыргызстан саясий партиясын куруп атканда биз ушундай программа кабыл алганбыз. Кыргыз өкмөтү дегенди жоюп, бүткүл эл тарабынан шайланган президент бир эле убакта аткаруу бийлигинин башында туруусу керек дегенбиз. Кыргыз республикасына 120 депутаттын кажети жок, ашып барса 60 болуш керек, бир мандаттуу болуш керек. Мейли партиялар жылдырсын, бирок ошол элдин элегинен өтүп келсин деп атабыз.
Андан кейін ошол министрлердин санын кескин түрдө кыскартуу керек. Областтык, райондук жетекчилерге чоң укуктарды беришибиз керек да, мүмкүнчүлүктү беришибиз керек. Мындайча айтканда, кагылган казык Бишкекте туруш керек дагы, ошол Алайкууда болобу, Чоң Алайда болобу, же Түптө болобу, же Маймакта болобу чыгып туруш керек, зыңгырап туруш керек, үнү угулуп туруш керек. Өсөөр элге бир башчы да шорду элге 1000 башчы дейт. Азыр 1000 башчылардын заманында жашап атабыз. Биз ошол өсөөр эл катарында башчыбыз болушу керек, ал жоопкерчиликти мойнуна алышы керек. Азимбек Анаркулович айткандай, жыл сайын элдин алдында ошол отчетун берип туруш керек. Элге жакса иштесин, жакпаса кете бере турган бир институтты пайда кылышыбыз керек. 6 жылга чейин күтпөшүбүз керек. Эгер чириген бир нерсени тамак жасап алган болсок, аны ооз тийгенде эле жарабайт экен деп коюшубуз керек. Рахмат. Атаган Кемсанбаевич. Геп конституцияда дагы, мыйзамда дагы эмес, геп адамдын ыйманында да. Мына мисалы бүгүнкү өкмөт башчы баягы Русгидроны алып келген дагы, Legal Trading'ти алып келген дагы, мына кече Назарбаев менен сүйлөшө койдум деди эле. Бүгүн казак тарап расмий түрдө жооп берди. Биз менен эч кандай сүйлөшүү болгон жок деп. Моралдык жагын алып караганда 3 жолу ушундай чекилик кетиргенден кийин такыр саясаттан кетиш керек. А бизде тескерисинче көкөлөтүп атабыз, көтөрүп атабыз. Геп ыйманда деп айтып атканымдын себеби, мыйзамың кандай болсо ошондой болсун. Сен эгерде уятың болсо, намысың болгон болсо, кыргыз эли ушундай каргыштан корком, элдин назарынан корком деген азаматтар келген болсо, мыйзамына да башкасына да карабайт. А тескерисинче, мыйзамды алтын тамга менен жазып койсоң дагы, керемет кылып маңдайына кадап койгон болсоң дагы, аны аткарбай турган болсоң, мына бүгүнкү кейипти кийебиз биз. Тилекке каршы бүгүн ошондой заманда жашап атабыз. Президенттиң дагы, өкмөттүң дагы, жогорку кеңештин дагы эл менен чатагы жок бүгүн. Ар кимиси өзүнүн билгенин жасап атат. Эч кимдин алдында жооп бербейт. Ошондуктан ыймандуу азаматтардын келишин күтүшүбүз керек. Рахмат. Атаган Кемсанбаевич. Мына бүт баардык талкуулар ушуга келип атат. Геп жана өзөгүндө деп атпайбы? Ошо өзөгүң өрттөнгүр, өзөктү ким түзүп атат? Ким шайлап атат да, кандай жолдор менен келип атат? Геп ушунда, ошондуктан айтам. Геп ыйман менен напсиде. Өзүңдүн маданиятыңда, элге болгон сүйүүңдө, жараткандан болгон коркунучуңда болуш керек. Андан кийин гана иш өзү менен өзү кете берет. Жанагы өкмөттүн канчалык даражада иштеп аткан, эмне болуп атканын бүгүн биз көрүп атабыз го. Кандай болуп иштеп атат? Бирөө 40 кадам дейт, бирөө 15 кадам дейт, бирөө дагы бир кадам, алардын кадам таштаганча биз күтүп отура беребизби? Качан таштайт алар кадамын? Ким эсептейт? Кадамын эсептеп таштап атат. 1-чи кадам, 2-чи кадам, 5-чи кадам деп. Булардын баары жалган кеп. Кыргызстанда бир гана өзгөрүү керек, ички жан дүйнөбүздү өзгөртүшүбүз керек. Биз өз напсибизди өзүбүз жеңишибиз керек, ач көздүктү токтотушубуз керек, адилеттүүлүккө умтулушубуз керек. Конституцияң барбы жокпу маселе жок, жоготуп эле жашадык, эч ким эч нерсе болуп кеткен жок. А напсибизди жоготсак, ыйманыбызды жоготсак, анда мамлекет жок. Спасибо, Алмаз. Следующий вопрос будет касаться проблемы безработицы. Какие практические шаги на посту президента вы предпримете для снижения уровня безработицы в Кыргызстане? Адахан Кемсанбаевич, пожалуйста. Сокращение безработицы, вы знаете, надо просто подходить ответственно. Мы должны сначала обозначить приоритетное направление экономики. Это сельское хозяйство плюс перерабатывающая отрасль. Вот 800 миллионов долларов тратят для того, чтобы строить альтернативную дорогу юг-север. Для чего? Зачем? Для кого это строится? Вместо этого можно было бы по 20 миллионов долларов строиться очень хорошие современные заводы и фабрики. Это вот вам 40 предприятий работающих, 40 предприятий. Если в каждом предприятии по 1000 человек будет работать, она еще каскадным методом, обслуживающие персонали, те, которые работают сегодня, более 150 тысяч наших сограждан в Казахстане, они бы могли спокойно работать у себя на родине. Просто надо чувствовать ответственность. Если будем строить заводы, фабрики, они не могут воровать. А для чего строится вот эта дорога? Для того, чтобы самое удобное для строительства, для того, чтобы воровать, это строительство. Кто будет считать, сколько сантиметров там укладывается? Поэтому тут надо подходить с умом. К сожалению, не так делается. Спасибо, Адахан Кемсанбаевич. Вы знаете, к сожалению, за 1 минуту ничего не расскажешь. Это неправильный формат, мне кажется. Вот если мы хотим создавать рабочие места, посмотрите, говорят, что China Road переделывает и ремонтирует наши дороги в Бишкеке. А почему рабочие не кыргызы работают? Не граждане Кыргызской республики работают? Почему китайцы сами работают? Почему они для себя создают рабочие места? У нас что, не умеют асфальт укладывать? У нас не умеют там брусчатки укладывать? Я не понимаю. Посмотрите по улице Трусбекова. А рыки тоже делают китайцы. Где наши граждане? Почему для них мы создаем? И более того, потом мы, наши предки, наши потомки будут отчитываться, будут рассчитываться с ними, будут платить.
за эти наши дороги. Почему? Поэтому мне кажется, что пока патриотического чувства не появится у руководства, у нас в Кыргызстане ничего не появится. И у нас есть целая программа, к сожалению, я еще раз говорю, за 1 минуту ничего не успеваешь, формат как-то не укладываешься. Спасибо. Адахан Кимсанбаевич, пожалуйста. Вот этих вот кандидатов надо начинать, если будет порядок. Вот смотрите, 154 тысячи сомов, 3-минутное выступление по КТР. 154 тысячи. Это 30-месячная зарплата учителей. 40-месячная зарплата врачей. Вот они за 3 минуты пуляют. Откуда деньги? Вот надо задать им вопрос. И тогда, если кандидаты в президенты будут отчитываться перед народом, еще кандидат, пусть надо успевать, чтобы они отчитались. Ну хорошо, кто-то занимается бизнесом, а с момента рождения работал зоотехником и учителем. Откуда нашел столько денег? Вот вам, пожалуйста, ответ. Откуда берутся эти деньги? Почему не вкладываются в производство? Почему не создаются дополнительные рабочие места? Вот откуда начинается беда, трагедия. И народ должен разбудиться, сегодня должен понимать, кого мы выбираем, за кого голосуем, и кто придет завтра, и что будет с нами. Спасибо. Рахмат, біз анда кейінгі бөлігін өтеміз. Азыр болса коопсуздук маселесине байланышкан суроо. Кыргызстан өзүнүн сырткы коопсуздугун камсыз кылуу үчүн коллективдүү коргонуу уюмдарынын алкагында коркунуч жараткан аймактардагы кагылыштарга аскердик жактан катышуусу керекпи деген суроо. Түшүнүктүү суроо. Кыргызстан өзүнүн сырткы коопсуздугун камсыз кылыш үчүн коллективдүү коргонуу уюмдарынын алкагында коркунуч жараткан аймактардагы кагылыштарга аскердик жактан катышуусу керекпи? Адахан Кимсанбаевич. Өзүбүзгө өзүбүз баягы коргоого жөндөмдүү болгон күчтү түзө албайбыз, ачык айтышыбыз керек. Бул жомок сыяктуу эле. Биз эмес, башка килтейген мамлекеттер өзүн өзү коргой албайт бүгүнкү күндө. Себеп ошондой ааламдашуу жүрүп атат тилекке каршы. А жанакы жамааттык коопсуздук кеңешине кирген өлкөлөр менен эгерде биздин кандайдыр бир милдеттемелерди мойнубузга алган болсок, аларды сөзсүз түрдө кыйшайсыз аткарабыз керек. Себеп эгерде биз сөзүбүздө турбай турган болсок, эл аралык аренада анда ишенимге ээ болбойбуз. Ошондуктан эгерде кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына кайсы бир жерде коопсуздук пайда болуп аткан болсо, сөзсүз түрдө жамааттык келишимдер менен кошо барыш керек, колдонушу керек. А баягы бирөө дарбыса бир нерсе кошо дарбыйт деп эле анан дарбый бериштин кереги жок. Аны аябай каттуу таразага салып көрүшүбүз керек. Бизге кажатпы, кажет эмеспи? Жана чычкан ийинге кире албай атып, куйругуна калбыр байлап тур деген сөзгө айланбашыбыз керек да. Биз өзүбүзгө жараша чараларды көрүшүбүз керек, сөзсүз түрдө. Рахмат. Адахан Кимсанбаевич. Бул оор маселе, 1 мүнөттө айта турганга өтө кыйын маселе бул. Баягы өзүбүздү өзүбүз коргоо бул маселеси жок. Бирок биз жамааттык коргонуу болмоюнча бүгүнкү күндө кыйынчылыктарга туруштук бере албайбыз. Учуп олтурган бир учагыбыз жок. Жүрүп турган бир танкабыз жок. Атып турган бир ракетабыз жок. Мына ушундай бир ашмалтайы чыккан заманда жашап атабыз. Ошол мамлекеттин сүйгөн, элин, жерин сүйгөн бир нукрак жигитти алып келмейинче ушундай нерселер болбойт. Аскер качан күчтүү болот? Аскер качан башкы командачы жигитке окшогон бир жигиттер болгондо күчтүү болот да. Биринчи кезекте дух керек. Дух болмоюнча болбойт. А биздикилер эмне кылып атат бүгүнкү? Анысына тийишип, мунусуна тийишип, ар кандай зыяндан башка пайда келтирип аткан жок. Коркунучтарды керек болгон болсо бүгүн кошуна мамлекеттер экономикалык тараптан, энергетикалык тараптан, Темир Аргенбаевич айтып аткан заводду иштетпей коюш 5 секунддук нерсе, баягы сырьё келбей калса эле токтойт ага окшогон заводдорубуз. Энергетикалык көз карандыкка жетишибиз керек. Рахмат. Адахан Кимсанбаевич. Мекен сүйүү, мекен көтөрүү, мекендиги көлөтүү бул жакшы. Эгерде ошолор кандайдыр бир реалдуу чындыктар менен тастыкталган болсо да. Биз кээде айтабыз да, эмнеге биз ушундай сын пикир айтабыз? Себеп мекенди сүйгөн үчүн. Бирөөлөр ойлойт, мекенди сүйгөн киши эч качан жаман жагын айтпайт деп. Жок. Жаман жагын көзгө сайып көрсөтүү керек, ошол жаман жакты оңдош үчүн. Бул мекен сүйүүнүн туу чокусуна чыккан сезим деп айтышыбыз керек. А бүгүнкү күндө кыргыз мамлекети баягы өз элин качырып 1 миллиондон ашык эл сыртта качып жүрөт. Эмнеге? Баягы банктардын кесепетинен.
банктарга үстөк бергендин кесепетинен, сүт корлук менен оокат кылып аткан мамлекеттин кесепетинен, соттордо адилеттүүлүктүн болбогонунун кесепетинен, жакшынакай таза жигиттер менен кыздар иштей албагандыгынын кесепетинен, саясатка аралашпагандыгынын кесепетинен, Россияда мына миллионго жакын кыргыздардын, бардын кыргыз жарандарын шайлоого укугунун жоготуп койгондугунун кесепетинен жыргагандан жүргөн жок. Рахмат. Ыраазычылык билдирем. Азыр болсо биз WhatsApp аркылуу келген суроону тегерегинде сөз кылабыз. Экранга чыгарып берсеңиздер. Кыргызстанда 43 миң турак жайдын жерге болгон кызыл китеби жок экенин мамлекеттен түзүлгөн комиссия аныктаган. Ошол 43 миң үйдө 2-ден 3-төн эле адам жашаса да 100 миңдей адам мамлекеттик мекемелерге каттоого тура албайт, кредит ала албайт, шайлоого катыша албайт, жана суузу жок, свети жок жашап келет. Бул өтө оор, өкүнүчтүү, көйгөйлүү маселе. Мына ушул маселеге эгерде сиздер президент болуп калсаңыздар, сүздүрөсүздөрбү бул үйлөрдү? Же кызыл китеп чыгарып бересиздерби? Эгерде кызыл китеп чыгарып берсеңиздер, кандай жол менен жана канча убакытта чыгарып бересиздер? Мына ушул суроого так жооп берип койсоңуздар. Рахмат. Адахан Кимсанбаевич. Бұл мамлекеттің жоқтығынан хабар береді. Егерде мамлекет болса, мамлекеттік программа менен алар жырғағанынан келіп ошол жерге жайгашып аткан жери жок. Мамлекеттік программа болушу керек. Жаштар программасы болуш керек. Жаштарды үйлөр менен камсыз кылуу программасы болуш керек. Ошол 5 кабаттуу керемет жомоктогудай кутудай үйлөрдү куруп койсо мамлекет. Эки тарабы тең утмак. Алар да утмак, мамлекет тарап да утмак. Анан аябай үй аласында Бишкекте чоң иш-чаралар болгондо, Манаска аэропорттон түшүп келатканда самолеттон караган болсоң, 19-кылымды көрөсүң. Абдан уят маселе. Баягы саман менен дагы үй куруп аткан азаматтарды көрөсүң. Бул мамлекеттик программа иштеп чыгып, ал жерлердин баарын иретке келтириш керек. Сөзсүз түрдө кызыл китептерин бериш керек. Бирок баягындай 5 кабаттуу, 3 кабаттуу тамдарды салып, көргөн кишинин көзү куана турган даражага жеткиришибиз керек. Дагы газды, жарыкты, сууну баарын киргизип берип, бираз маданиятыбызды жогорулатпасак, анда иш жатак. Анда кийинки суроолор орус тилинде. Уважаемые кандидаты, да, сейчас вопросы на русском языке, пришедшие к нам от интернет-пользователей. Если станете президентом, каким образом вы намерены завершить процесс делимитации и демаркации госграницы? Также на ответ дана 1 минута. Адахан Кимсанбаевич, пожалуйста. У нас сегодня остается соседние 2 республики, это Таджикистан и Узбекистан, с которыми полностью еще не решены государственные границы, с другими государствами решены. Как решены, это уже история. Это первое. Второе. Любой вопрос должны решаться в правовом поле, в международном правовом поле. И насколько они будут грамотно решаться, зависит от того, кто конкретно занимается этим вопросом и как они занимаются. К сожалению, частая смена исполнительной ветви власти, кадров, она никогда к хорошему не доводила и не доводит. Потому что человек для того, чтобы изучать хотя бы там 3 километра дороги, он должен несколько месяцев потерять своей рабочего времени. Но, к сожалению, у нас частые смены. Поэтому любые вопросы можно решать путем переговоров. Только так и никак иначе. И еще один вопрос от интернет-пользователей. Как вы смотрите на то, чтобы запретить ношение хиджаба? Адахан Кимсанбаевич. Запретным путем мало чему добьешься. Надо просто воспитывать, поднимать культуру. Надо преподавать историю религии. Надо преподавать историю своей страны, своего народа, своей культуры. Если человек высокообразованный, высококультурный, он является настоящим истинным патриотом своей страны, своего народа, своей земли, то он никогда не зарится на чужую культуру. И в этом отношении, из-за того, что недостаточное образование, недостаточная информация приводит к разным толкованиям. Многие путают, исключительно здесь абсолютно правильно было сказано, они путают религию с культурой. Они путают традиции и адепты. В этом отношении как раз там появляются какие-то разногласия. Не надо никого ничего не запрещать, надо просто воспитывать.
Атахан Кимсанбаевич. Мен да ушундай кайрылууну жасагым келет. Урматтуу касиеттүү Кыргызстандын эли, өзүңүздөр көрдүңүздөр кимдин ким экендигин. Кандай жолдор менен болсо дагы бийликти алабыз, бийликте турабыз, бийлигибизди улантабыз деген арамза пикирлердин баары четке кагышыңыздарды суранам. Мен сиздердин баарыңыздарга жете алган жокмун, кечирим сурайм. Бирок кечээки жыйындарда өзүңүздөр жаанга карабай, суукка карабай келгениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем. Айрыкча сыртта жүргөн, убактылуу иштеп аткан азаматтарга кайрылам. Сиздерге 1000 жолу рахмат айтып, баш ийип таазим кылгым келет. Өзүңүздөр добуш бере албасаңыздар дагы тууган уруктарды үгүттөп атканыңыздар үчүн ыраазычылык билдиргим келет. Бул арам бийликтин пикири. 500 миңге жакын шайлоочулар, Россиядагы, Казакстандагы жашап аткандар, сиздердин шайлоо укугуңуздарды бузду бүгүнкү күндө. Болгону 18 миң гана киши шайлоодон өтөт деп Россия боюнча, бул деген өз элине болгон кыянаттык, бул кара ниеттик, бул жакшылыкка алып келбей турган иш. Эгерде мамлекетимди сүйөм, өлкөдөн өткөн дөөлөт жок деп жүргөн бир азамат болгон болсо, сиздерге укукту берип коюш керек эле. Мен ошол азаматка үчүн келдим эле бүгүн телетаймашка, бирок жигиттик кылып келе алган жок.